Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун өлкөнүн түштүк регионуна болгон иш сапары Баткен облусунан башталды. Бүгүн мамлекет башчы Баткен облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратындагы капиталдык реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Саламаттык сактоо ичинде дагы системада дагы каражаттар бар. Ошону санарип ашып калып чыгып алсак, мына эмне үчүн больницада менчик больницага кишилер барат, сапаттуу дарыланат. Үчүн дегенде врачтын айлыгы көп. Айлыгы көп ал жерде. Ал үчүн көп. Эмне үчүн биз ошол эле больницаны, ошол эле ЦСИМдарды, ошол менчик клиникалар кызмат көрсөткөндө көрсөтө албайбыз. Болот. Үчүн дегенде бул жерде каражаттын баары тең ачыкка чыкпайт, кассага түшпөйт. Ошонун баары келген кызматтын баары тең. Санарип текшергенден кийин кассага чыгып кетсе, биздин медицина тармагы ичиндеги айлык каражатты алып чыксак дагы ошол менен көтөрүлөт айлык. Бул ошол 1977-жылдары ушул жер титирөөдөн кийин салынган имарат. Финский типте. Буга чейин ошол биздин областтык медицина борбору буга чейин иш алып келген. Бул эми финский типте болгондуктан бизде кичине тар болгондуктан кээде абдан чоң көйгөйлөр жаратылган да. Буга чейин 45 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү Баткен облусунун Борбор шаарындагы жана башка аймактарынан келген 116 миңден ашуун жарандарды тейлеп келген. Реконструкцияланып жаткан оорукананын имараты 90 орунга ылайыкташууда. Аталган жугуштуу оорулар бөлүмү мындай күтүлбөгөн пандемия учурунда жергиликтүү калкка толук тейлөө көрсөтүүсү керектигин өлкө башчысы баса белгиледи. Андан соң президент Баткен өрүгүн кайра иштетүү жана сорттоо боюнча логистикалык борбордун жана текстил фабрикасынын курулушунун долбоорлору менен таанышып чыкты. Аталган долбоорлорду Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашыруу каралууда. Бул максатта 4 гектар жер бөлүнгөн. Ушундай ишкерлерди колдошубуз керекпиз. Буларды биз ушундай ишкерлерди, мына салып аткан ишкерлерди биз алтын фонд катары көрүш керек. Бул келсе мына жумуш орун түзөт. Ошо жумушка иштеген айлык алат, бу жерге салык төлөйт бюджетке. Ошон үчүн мындай балдарды келгенде тосуп алып, жардам берип иштешибиз керекпиз. Жеке ишкер Нурбек Осмонов маалымдагандай, жергиликтүү өрүктү кайра иштетүү боюнча долбоорго 8 миллион акш долларына жакын инвестиция салынган. Анын ишке кириши менен 200 жумушчу орун түзүлөт. Ал эми жергиликтүү фермерлер өздөрүнүн продукциясы Баткен өрүгүн сатууну жөнгө сала алышат. Аталган ишкананын курулушу бүтсө, жыл сайын 8 тонна өрүктү кайра иштетүү үчүн мүмкүнчүлүк пайда болот. Айрыкча Баткенде эмне көңүл буруп атабыз. Баткенде эми айтам, өзгөчө биздин жүрөгүбүздө да. Бул жерде эми акбалоо, шартоор, миграция бүт Баткенден кеткен. Ошон үчүн жумуш орун, таза суу, ирригация, жол, больница, мектептер буюрса, Кудай кааласа, көбөйтөбүз. Пандемияда башка ягын кыскартсак дагы, бирок Баткенге акчаны белгилеп атабыз. Бер Баткен кетсин, мектеби, детсаты, суусу, таза суусу, жолу кетсин деп атабыз. Иш сапарынын жүрүшүндө президент Баткен облусундагы ички жолдордун курулушу жана реконструкциялоонун жүрүшүнө да күбө болду. Жээнбеков Баткен шаарындагы Курманжан Датка көчөсүндөгү асфальт төшөө иштерин көрүп чыкты. Бул боюнча жумуштар 2020-жылдын август айынын аягына чейин бүтүрүү пландаштырылууда. Мындан сырткары Баткен шаарында жакынкы арада бюджеттен дагы 2 көчөнү асфальттоо мерчемделген. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Баткен чек ара тарапынан өздүк курамы түзүлдү. Полковник Шаршеев. Мамлекет аскер кызматчыларын өзгөчө биздин чек араны кайтаргандарды колдоону улантат деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Баткен облусундагы чек арачылар үчүн жаңы турак үй курулушунун пайдубалын түптөөгө катышып жатып, кызмат имараты 3 кабаттан туруп 24 патерге ылайыкташкан. Жогоруда аталган үйдүн курулушу аяктаган соң татаал шартта кызмат өтүп жаткан аскер кызматкерлери ыңгайлуу турак үй менен камсыз болушат.
Мамлекет башчысынын иш сапары андан соң облустун Кадамжай районунда улантылды. Президент райондук аймактык ооруканасынын үлгүсүндө саламаттыкты сактоо системасын санариптештирүүнүн жүрүшү менен да таанышты. Аталган оорукана 2 шаар жана 13 айылдык аймактын же райондун 105 айылынын жашоочуларына медициналык кызмат көрсөтөт. Ооруканада медициналык кызмат көрсөтүү боюнча санариптик ыкмалар ийгиликтүү ишке киргизилген. Бейтаптарды кабыл алуу, дарыгердин багыттамасы, анализдердин жыйынтыгы, иликтөөлөр жана башкалар электрондук форматта жүргүзүлүүдө. Бул чаралар жарандардын убактылуу чыгымдарын сезилерлик азайтууга мүмкүнчүлүк берет жана алар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатат. Баарлашуунун соңунда президент аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында медициналык мекемелердин ишмердүүлүгүнө заманбап санариптик ыкманы киргизүү артыкчылыктуу багыт болуп саналарын баса белгиледи. Өлкө башчы өз кезегинде учурдагы кырдаалда каармандык көрсөткөн дарыгерлерге ыраазычылыгын да билдирди. Мындан ары калктын саламаттыгы үчүн жаңы ооруканалар куруларын айтып, оңдоп түзөөгө жарактуу имараттарды толук кандуу медициналык мекемелерге айлантуу керектигине токтолду. Жумушчу сапар алкагында президент быйылкы региондорду өнүктүрүү жылындагы мамлекеттик саясаттын алкагында өлкөнүн алыскы аймактарына өзгөчө көңүл буруларын баса белгиледи. Ал эми өлкө башчысынын иш сапары мындан ары Ош жана Жалал Абад облустарында уланмакчы. 32 точкага жасадык. Кислороддон бүгүнкү күндө толугу менен көйгөй жок. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар